Январдын аягында февраль мартка мага айлык бербей койду. Бүгүнкү сиздерге айтып бере турган, ачыктай турган дагы бир момент бул ушул соттук медициналык экспертиза мекемеси Андан кийин архиварис деп тур. өзүнүн магазининен тендерден өзү табып. Өзү эле тендер кылып туруп, кандай кылат ал жагын өзүнүн магазинине алып келе бере берет. Министрликтен бир жолу текшерүү болду сиздердин үстүңүздөрдөн. Ооба, текшерүү болгон. Бул кишинин айтып аткан сөздөр баары калды. Негизи ал жакта мыйзам бузулган фактылар Азыр айта албайбыз. Кылмыш барбы негизи? Кылмыш бар. Тергөөнүн жыйынтыгы Кайсы беренелер менен козголгон? Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337. Лейлекке келет, 3 күн 4 күн жатып алат, гостиницасын төлөйм, арагын ичирем, коем, шуну карайын деп 3-4 күн жатат, кайра кетет. Келгенде эле жумуштан кетесиң канат деп эле коркутуп элечи. Анан эмне кылат? Айла калбай калды уже биздечи. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, мен азыр Баткен облусундамын. Бүгүнкү сиздерге айтып бере турган, ачыктай турган дагы бир момент бул ушул соттук медициналык экспертиза мекемеси, ушул Баткен облусундагы облустук мекеме. Мына ушул мекемеде 4 жылдан бери иштеп, ошол эле учурда ушу дарыгер Бишкектен которулуп, Канатбек Жаныбекович деген бүгүнкү каарман адилетсиз мамиле болуп аткандыгы үчүн кайрылды. Дал ушул кайрылууну өтүнүчтү биз жерде калтыра алган жокпуз. Маселе кандай болду? Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырыңыз. Мен Кайымов Канатбек Жаныбекович 2021-жылы сентябрь айында жумушка орношком. Сентябрь айында. Соттук медициналык экспертиза боюнча Лейлек районуна баргам. Өзүм Лейлек районунун тургуну болом. Бишкектен келип атасыз. Бишкектен келгем. Которулуп атасыз. Ооба, ошол жактан келип, ординатурамды бүтүп келдим. Сентябрда келсем, сен 4 ай стажировка өтүшүң керек деп 4 ай стажировка өткөздү. 4 айдан кийин 0,5 ставкага жумушка орнотtum. Жумушка орногон күндөн баштап уже менде жумушка келсем, ошол жакта 82 жашта, азыркы убакыт 82 жашта Ганиев Акжол Жапарович деген эксперт иштейт экен. Ошол адам мени баткызган жок кабинетинечи. Келсем эле кубат, айылдагы ата-энеме алып барып, балаңар камалып кетет, балаңар алып кеткиле деп туугандарым айтып берди. Анан иштеп жүрдүм, андай кылса деле 0,5 ставкага иштеп жүрдүм. Күндө жумушка келем, кетем. Күндөрдүн биринде уже кабинетке киргизбей койбойду. Башы кабинетке киргизбегенден кийин мен өзүбүздүн Лейлек соопунун жетекчисиге, главврачка кирип жолуксам, ал өздөрүнүн больницасынан бизге кабинет берди мага. Анан ошол жерде иштеп жүрдүм. Үн чыккан жокмун. 0,5 ставка. Күндөр өтүп атты. Анын менчиги экен бул мекеме. Киргизбей койду. Бул жака директорго кайрылсам өзүң чечип ал дейт. Анан күндөр өттү, арадан 3 жыл өттү. Январдын аягында февраль мартка мага айлык бербей койду. Анан директорго келдим мен. Таштемиров Мирлан. Айлык бериш керек. Мирлан директор. Айлыгымды которбой койду, 2 айлыгымды. 2 айлыгымды которбой, 3-чү айлык айлык которуп атат магачы. Анан мен келип кайрылдым. Айлыгымды эмне себептен бербей атасыңар десем, сен жумушка келбей атасың дейт. Мен айттым, барсам киргизбесе. Отдельный кабинет берди мага главврач. Мен ошол кабинетте отурам. Жумушту ошол жерден жасап атам десем, жумушка келбедиң, ошого айлыгыңды бербедим деди. Мен кайра чала бердим. Чалсам өзү Мирлан, анан Инабат деген бухгалтери ошол экөө Лейлекке барды. Барып, мен кабинетиме келди, отурдук. Эмнеге келдиңиздер десем, Канат, сага жакшылыкча бир алдынан өтөлү деп келдик. Сен өз желанияң менен арыз жазып кетпесең, биз сени статья менен жумуштан алабыз деди. Анан мен айттым, мен ушунча жыл окуп,
Мен болгон 0,5 ставкада иштеп атсам, айлыгым 4800 сом дедим. Ошого иштеп атсам, кантип кетейин мен жумуштан десем, ушул чал каза болгуча эс алып тур, ушул чал өлгөндөн кийин анан кайтып иштейсиң дейт. Анан мен айттым, мен неге жумуштан кетейин десем, анда ойлонуп көр, биз кеттик деп кетип калды. Мына урматтуу Алымкадыр Бейшеналиевич, сиз реформа кылам, медицина тармагында мен антем мынтем деген саясатты айтып, байма-бай коомчулукка чыгып атасыз да. Анан мына бул сиздин Баткен облусундагы медициналык мекемеде ушул дарыгер, мына дарыгер жок дейсиңер, врач жок дейсиңер, ой жетишпей атат, биз куруп атабыз, ушу дарыгер жетпей атат дейсиңер. Мына алыскы Бишкектен ушул Лейлеке мекенине келип кызмат кылам деп 4000 сом үчүн иштеп аткан, 4000 сом болсо дагы ушул жакта иштеп аткан кызматкердин бул үнү болуп атат. Азыр биз ошол 80 жаштагы аксакал көзөтмөйүнчө иштебей тур деген бул эмне деген түшүнүк? Бул Баткенде мындай ал менчигиби ал мекеме? Мына ушундай. Андан кийин мен айттым, мен жумушка келбей деп атасыңар дедим. Айлыгымды 2 айлыгын бергиле. Мен айлыгымды берлем, иштеп эле коеюн анда десем, жок айлыгыңды бербейбиз деди. Анан айттым, бизде дедим химия лаборатория бар дедим. Жок, эмгек келишими түзүлгөнбү? Ооба, эмгек келишим түзүлгөн, мага приказ чыккан. Эмне деп негиздемеси эмне болуп атат? Жумуштан кет дейт. Жок, айлыкты бербөө үчүн кандай? Сен жумушка келбей атасың дейт. Эмне далилиң барса, ошол Акжол Жапаров деген айтты дейт. Сен жумушка келбей атат экенсиң дейт. Сен бир да туруп сой болсуң дейт. Туруп болбосо мен каяктан кылам аны? Бир өлүсүн күтүшүм керекпи? Мага токтом келбесе робудунан. Жок болсо биз жумушчунда деп, эми бул айыл жергесинде анчалыгы бере бербейт да. Түшүнүктүү. Айтып бериңиз. Ошо бойдон анан экөөбүз олтурду, айттым мен кетпейм жумуштан десем, ата-энеме айтты, туугандарым айттырды. Эми үйдүн баары эле коркуп калды. Бул камалып кетет балаңар жакында ушундай болот дей бергенденчи. Анан эмне кимге кайрылышты билбей келип СМБга келип арыз жаздым. Бирок мен Мирланга айттым. Мирлан Таштемиров Мирланга. Мен официально иштеп атып, айлык алып атам. Химия лаборатория 2020-жылдан бери иштебейт. Сен бирөө жаздырып койгонсуң. Ал айлыкты алып жүрөт. Десем, сен ага аралашпа дейт. Хорошо, ага аралашпайын дедим. Кадамжайда санитар дедим. Боюнда болуп 0,5 бир ставка бизде, бир ставкасы Кадамжайда иштейт экен, санитар болуп. Ошол дедим, 1000 сомго иштейт сенин колуңда дедим. Ал боюнда болуп декретке чыгып кеткен дедим больницадан. Сенде декреттен чыкпайт дедим. Сен айлыгын алып атасың дедим. Ал декретке чыккан, Кадамжай соопунан декретке чыккан, боюнда болуп, төрөй турган болуп. Эми ага келип морту жууп койгондо 1000 сом берем деп коюп тур, ал 1000 сомго келип жууп турат. Бир айда бир жолу. Энди тиричилик тагадагынчы. Аны карабайсыңбы дедим. Бирок айлыгы кетип атат. Айлыгы кетип атат. Аны кандай көрдүңүз сиз? Ошол жердеги мен Кадамжайга бардым да. Кадамжайга барып, заключение кээде түшүнбөй калганда сурайсың да. Ифтихар деген эксперт бар болчу. Ал деле кетип калды менден кийинчи. Барсам айтып атпайбы, Канат. Кадамжайдан соопунан декретке чыкты. Экспертса декрет чыкпайт дейт. Эмнеге десем, ал бир айда бир келип жууп коет, 1000 сом акча берет дейт. Карточкасы Мирланда дейт. Мына өлүк жандар. Карточкасы Мирланда дейт. Анан ошолорду айттым баардыгынчы. Анан питание боюнча айттым. Мирланка дедим. Питанияны бир жылда бир келесиңер дедим. Пустой бланка кол коюп кетесиңер дедим. Болгон 5 килограмм сахар бересиз дедим. Мыйзамда бизге күнүнө 1,5 литрден сүт берилет экен дедим. Сен болгон бир жылда келип пустой бланкага кол койдурасыңар, ал жагын билбейсиз эмне болгон дедим. Сиздердин жумушуңуздар морттолгон үчүн атайын бизге вредность берилет да. Анан мен айттым, мен жумушка келбей аткан болсом дедим, өзүңүз жетекчисиз дедим. Мен акыркы 5 айды алайын дедим. 5 айдын ичинде сиз заключение чыгардыңызбы дедим. Азыр мына сиз ошол жерде иштептирсиз да? За вредность деп кошумча төлөнөт да. Ооба. Төлөндүбү негиз? Бир жылга 5 килограмм сахар берди. Башка эч нерсе? Эчтеке жок. Сүт жок. Сүт жок акта. Молочный жок. Жок, 5 килограмм сахар салып бериптир магачы. Пустой бланкага кол коюп бергениме. Ошондон келип мен арыз жаздым. СМБга. Аудиттер келди, 1,171,000 сом аныктады. Анан айттым да, менчи бухгалтердин күйөөсү 32 000 айлык алса дедим. Мен карабол болуп иштейин дедим, лучше дедим. 5 000 сом айлык алгыча мен карабол болоюн дедим, андан көрө 32 000 айлык алат экен дедим. Ал магазинде иштеп атса дедим, өзүнүн магазинде. Ал помещение негизи 3 этаж здание, поликлиника. Экспертса 3 этажда отурат. Ага эмне кереги бар караболдун? Бул жерде азыркы кезде бизде
бухгалтер стор иштеп бирөөдө жумушка алган күйөөсүнү. Сантехник деп күйөөсүнү алып жумушка алган 1,5 ставкагачы. Анан техничка деп алыптыр бирөөлөрүчү. Анан өзүнүн туугандары да ушу Баткенде өзүнүн туугандарын алган жумушкачы. Андан кийин закупщик деген. Закупщик деген бул өзүнүн магазини болсо буга закупщиктин эмне кереги бар? Бул өзүнөн эле тендер кылып алып келет, өзүнүн магазинин алып келип берип атат бизге канцелярияны. Анан жумуш деле жок. Андан кийин архивариус деп тур. Өзүнүн магазининен тендерден өзү табы. Өзү эле тендер кылып туруп, кандай кылат ал жагын өзүнүн магазинин алып келип бере берет. Андан кийин бизде архивариус дейт. Судебный экспертизада ар бир заключение чыгарганда 2 экземпляр чыгарасын. Бир экземплярын тергөөчү алып кетет, бир экземпляр бизде турат. Аны бизге, например, кандай деп случай болгондо адвокаттар келет да. Прокуратуранын кат менен кайрылат, ушундай заключениянын ксерокопиясын бергиле деп. Биз аны Баткенге кармабак болдук. Ар бир район өзүндө турат да. Ошондон жумушка алып коет бир. Архивариус ал эмне жумуш кылат ал жерде? Мында кыскасы айтканда, монополия да Мамлекеттин акчасын каалагандай жумшатат. өзүнө ыйгаруу. Өзүнө ыйгаруу. Жетекчи директор бул боюнча билеби? Билет да ошо билген үчүн да. Мен очный ставка болду биздечи. Очный ставка болду, Тазагүл деген аттуу жаран химия лабораториянын врачы. Ал өзү башка жерде врач болуп иштейт. Ошону жаздырып коюптур. Ал айтып атат, мен анча акча алган эмесмин дейт. Алган, бирок анча алган эмесмин дейт. Анын зарплатаны көрсөң 14 миңден 22 миңге зарплата бериптир. Ал кайсы жумушуга? Бишкектен приказ келген 2020-жылы лабораторияда аппарат бузулган. Жапкыла деп. Биз, например, эмне туруп вскрытие кылсак, бишкекке жөнөтөбүз. Потому что аппарат иштебейт бизде. Ал бирок иштейт деп айлыкталып атат. Канат Жумакадырович, айтсаңыз азыр, могул ушул көрүнүштөр, ушундай былык иштер, мамлекеттин мекемесин менчиктеп, мындай өз каалагандай Ооба. жүргүзүп аткандыгы тууралуу маалымат берип атпайсызбы? Анан айтсаңыз, сыры эмнеде бул жерде? Эмне үчүн сизди жетирип атат? Ал жактагы бир Мен мындай болду. Мен ординаторда жүргөндө, сөзүн ачыгын айтканда, мен биздин директорубуз Кошоков Данияр Жарматович деген болчу. Республиканский директор. Ошол киши жумуштан кетти. Мен ошонун убагында ошого айткамда, Данияр Жарматович, мен ата-энем Лейликте турат. Мен Лейликке кетишим керек. Тем более граница тынч эмес. Ата-энемдин жанына барайын десем, канат бизде кадр маселеси жетишпейт. Жакшы болот. Аксакал 82-ге кирип калыптыр. Каза болуп калса ким иштейт? Сен жакшы болот, сен бар андан көрө деп мен жөнөткөн. Бул иштин баардыгы качан болду? Данияр Жарматович енді экспертизада мындай экен да, каждый 5 жылда жетекчи алмашып турат. Данияр Жарматович жумуштан кетти, андан кийин башка жетекчи келди. Болотай Сүйүн деген анан ошол жумуштан кеткенден кийин уже башталды ушу оюндарчы. Жумуштан кетти, 1 айдан кийин уже мага келип, сен арызыңды жаз, болбосо кетесиң деп. Ар келгенде мурдагы жетекчинин кадр болуп тургандыгыңыз ошондой болуп атат да, мен үчүнчү ошондой болуп атат. Мисалы үчүн Лейлекке келет, 3 күн 4 күн мас болуп жатат, карайм эй. Ушул иштейин эми депчи. Кимди? Ошо Мирландычы. Гостиницага жаткызам, эмнеге келет? Директор да биздин могу кадам жайдын. Ооба. Лейлекке келет, 3 күн 4 күн жатып алат, гостиницасын төлөйм, арагын ичирем, коем, шуну карайын деп 3-4 күн жатат, кайра кетет. Келгенде эле жумуштан кетесиң канат деп эле коркуп элечи. Анан эмне кылат? Айла калбай калды уже биздечи. Анан азыр эмнени каалап атасыз? Эмне кылыш керек? Мен чындык негизде мыйзам иштесин деп атам. Бизде мыйзам мен 1 жыл болду, 1 жыл 2 ай болду арыз жазганымачы. Мен чындыкты талап кылып атам, болгон ошол. Ошол соттук медициналык экспертиза мекемесинде Андан мен айтып берейин. Мен кеттим жумуштан. Өзү Лейлек Баткен областында 7 эксперт бар. 7 эксперт. Мен кеткенден кийин 4 эксперт жумуштан кетти кайра. Иштешпейбиз биз бул менен депчи. Азыр Баткен облусунда 3 эксперт калды. Ар бир райондо болчу эксперттер. Барды кетип калды. Эмнеге десе, биз иштешпейбиз, бул уже мафиясына биз чыдабай калдык деп. Менден алдын бир киши кетти, мага айтты. Эми анчалык эле талашып, анчалык эле мындай ал жерде ээлеп отургандагыдай сыр эмне ал? Ошого биз таң калабыз да. Ошого таң калабыз. Эмне мындай коррупциялык жолдор барбы? Билбедим эми, эмне жумушту кылат ал. Сиз эми ичинде иштеп аттыңыз да, анан эмнеге сизди киргизбей, эмнеге мындай? Эми бул өзүнүн жеке кызыкчылыгы болуп атпайбы бул жердечи. Тиги ар бир санитарлардын акчасын алат, тиги башка лабораториянын акчасын алат. Мен таң калган жерим, акчаны перевод кылат, чаласың 4800 сом акча түштү, эмнеге аласың? Адашып кетиппиз дейт.
Хорошо деп 500 которуп коет. Бул мамлекет ойын беде бирөөнүн акчасын 500 сом 200 сом которуп коюпчу. Мындай кандай которуп коет ал? Которуу жолу кандай? Карточкама которуп коет. Адашып кетиппиз деп. Ал карточкага түздөн түшүш керек го айлык. Түздөн түшкөндө аз түшүп калган үчүн чаласың да, айлыгым аз түшүп атат мен депчи. Десең, адашып кетиппиз 500 сом деп которуп коет. Жок, карточкага булардын тиешеси жок да. Бухгалтер бизде өзү которот да карточкабызга. Карточкага бухгалтериңиздар Ооба, которот. бухгалтер которот да бизде. Эми не Биз максат ушул азыр мисалы үчүн менин коллегаларым деле айтып атат. Если ушул Мирлан жумуштан кетсе дейт, баары иштейбиз дейт эксперттерчи. 4 эксперт жумуш жок жүрөт азыр. Мен 4-үчүсүмүн. Менден мурда бирөө кеткен, менден кийин экөөсү кетти. Иштейлик десек дейт, буга биз мунун уже баягы чыдабайбыз дейт. Бул адамдын системасыга дейт. жана 80деги киши эксперт азыр ал. Ооба, ал киши эксперт. Ал 2 ставкада иштейт. 1,5 ставка экспертса, 0,5 ставка патанатомияда иштейт. Аны эми билбедим, бул эмне связы бар. Ага эч ким күч жетпейт го дейм. Укук коргоо органдары эмне чара көрдү? Арыз жазыптыр. Арыз жаздым, укук коргоо органдары аудит алып келди. СМБда. Аудит келип текшерди, аудит келип акчаны чыгарды. Ошол именно питание боюнча, личный акча которулгандар боюнча, жанагы химия лабораторияга, ал жерге ошо химия лабораторияга химический средстволор акча которулат да. Ошолор боюнча бүт акчаны чыгарды. Ал YouTubeга деле чыкты. Андан кийин деле эч кандай чара өзгөрүлгөн жок. Канча акча жептир? 1,171,000 сом деп чыгарды. Бирок жетекчи дагы деле отурат. Жетекчи отурат. Ал 2010 жылы жетекчи болгон экен. Ошо бойдон 14 жылдан бери жетекчи. Анан СМБга келсем, прокуратурага дейт. Прокуратурага келген жокмун. Кайра азыр эми прокурор айтып атыптыр, кайра биз муну тактайбыз дагы депчи. Эксперттердин баары жумуштан кеткенден кийин кетет, алар деле семьясын багыш керек. Ушул маселе эми урматтуу көрөрмандар азыр прокуратурага кирип маалымат алалы, ошол эле учурда ошол соттук медициналык экспертизанын мекемесине дагы барып маалымат алганга аракет кылабыз. Азыр прокурордон сурайлы да, кандай болуп, эмне болуп ишиңиздер кайсы стадияда экенин. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, жакшыбы? Улукбек атыбыз. Мен атым Ерлан. Жакшы. Тергөө бөлүмүнүн башчысы. Прокуратурада, облустук. Областтык прокуратура. Бул жарандын арызы боюнча келдик эле. 1 жылдан бери жыйынтык чыкпай атыптыр. Кайерде иштеген? Судмедэкспертизада. УКМКдагы иш боюнча сурап атасыз. Ошол ишти. Ал боюнча бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн жыйынтыгы чыга элек пока. 1 жылдан бери чыкпайган. Жок, бул 1-ноябрь 2023-жылы кылмыш иш токтотулган өндүрүштөн. Бүгүнкү күндө биз тарабынан жазуу жүзүндө көрсөтмө берилген. Ошол аткарылып атат азыр. Аткарылгандан кийин жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Негизи ал жакта мыйзам бузулган фактылар Азыр айта албайбыз. Кылмыш барбы негизи? Кылмыш бар. Тергөөнүн жыйынтыгы менен. Кайсы беренелер менен козголгон? Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси. Кызмат абалынан пайдалануу. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. Мамлекеттик биздики азыр мындай бюджетти мына көз көрүнө ошол жерде тууган уругуна жок адамдарга айлык чыгартып, ушундай жанагындай өлүк жандарды уюштуруп аткандыгы тууралуу аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы бар. Ал жерде 1,2 млн сом зыян деп чыгарган. Бүгүнкү күндө азыр биз эми тергөөнүкү чогулган далилдер менен эске алынат да тергөөнүн жыйынтыгычы. Ошого мен азыр айтып атам, азыр бир нерсе деп айтыш, алдын ала айтыш кыйын. Негизи
Бул биз бир адамга айыгын угузган жокпуз бүгүнкү күндө. Айыгын угузгандан кийин жыйынтыгын сурасак болот да тергөөчүдөн. Жок, азыр эми ошол тергөө иштеринде тергөөнүн сыры өзүнүн купуялуулугу бар. Бирок жаран айдан ачык ошол жердеги окуяны ачыктап берип атса, ушундай маселелер болуп атат, ушундай батырбай атат, куугунтуктап атат, мындай фактылар бар ал мекемеде деп мекеменин ичиндеги нерсени ачыктап атат. Бул кишинин жакындарына барып алып, азыр ошол судмедэксперттер барып ата-энесин коркутуп басым кылып атат. Балаң камалып кетет, балаңды кой де, балаңды карызын алсын, антсин, мынтсин депчи. Мен азыр кабыл алайын анда өзүм. Бул жактычы кабыл алып бир маектешели. Кандай да моменту болсо биз угуп туруп чараларды көрөлү, мыйзамда бар чаралар. Анда сизге ишенели, прокуратура мындай жакшы аракеттерди көрүп атканын айтып жүрөбүз. Баткенге биринчи жолу келип атабыз, биринчи жолу көрүшүп атабыз сиздер менен. Жакшы результаттарды, ушундай көрүнүштөрдү кылсаңыздар, коомчулукка айтканга даярбыз. Мына ушундай кылып атышат, мына мыйзамды үстөм кылып атышат депчи. Рахмат анда сиздерге, ийгилик, жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуз. Бир айда жыйынтык чыгат турбайбы, Кудай кааласа чыгат. Анда сиз бул жакка жүрөбүз анда. Макул, мейлиңиздер, жакшы туруңуздар. Баткен облусунун облустук прокуратурасы бир айдын ичинде жыйынтык чыгарабыз, тергөө жыйынтыгы чыгат деп айтып өттү. Эми жыйынтыгы ушундай дарыгерлердин окууга төптөлгөн ушул медицина кызматкеринин ошол учурда мамлекеттин акчасын сол чөнтөккө сологон жергиликтүү чиновниктердин маселесине адилеттүү баа берилсе деген ойдобуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мирлан Келдибекович, сиз да? Ооба, Ташкенттен. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр, Аллага шүгүр. Менин атым Улукбек, журналистмин. Колуңузда иштеген Канатбек Кайымов таанайсыз да? Ооба, тааныйм. Өтө жакшы тааныйм. Биз ал кишинин чындыгын угуп, анан сиздерге суроо бере турган бир нече моменттер болуп калды да. Хорошо. Эми мен бул деледен алдын сизге дагы бир суроо берип койсом. Мисалы үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети дейт, ГКМ. ГКМнин компетенттүүлүгүнө жасап аткан жумушуна сиз деле азыр ынансаңыз керек. Кандай жумуштарды жасап атат, кандай текшерип атат, канча кайрылышка каршы кандай күрөшүп атат. Ооба. Жумуштар жасалып атат. Ошол 2023 жылы 12 апрелде бул бала арыз жазган менин үстүнөн. Апрель болсо 2023 жылы апрелде арыз жазган. Анын арызын жазганын биз билбей туруп, уже СМБга түшкөндөн кийин разработка уже текшерүү башталат экен. Текшерүү жүрүп 3 майдан бизге ошол баягы арыздын негизинде ревизияга түшкөн. Май айында ревизия түштү. Частный аудиторский компаниядан 2 аудитор. Июнь айында түштү Счетная палата Кыргызской республики. Июль айында түштү Минчин аудит Кыргызской республики. Анан кийин ошонун баштап ноябрь айынын аягына чейин 8 ай бою биз ошонун жалган көрсөтмөлөрүнүн аркасынан бүт коллектив ошол эмеде жүргөнбүз. Тергөөдө. Эми бул баланын айткан сөздөрү сизге эмне деп айтты? Бул баарына үстүдө Кудайым карап турат. Ал баланын максаты эмнени ойлоп жүрөсүн? Мен азыр билбейм. Укук коргоо органдары учурда текшерип 1 жылдан бери эч бир айып, эч бир мыйзам бузуу фактысын аныктаган жокпу? Эми улуттук коопсуздук комитети именно бизде ревизияларды салып текшерген. Эгер мен айыбым болгондо, мен азыр мен дагы сүйлөшпөй элем, азыр башка жерде болушум мүмкүн да. Демек айыбыңыз жок деп табыштыбы? Мен айыбым болгондо айыбыңыз бар деп табып, же сотко өткөрүп, же башка нерсе кылат эле.
процедуралары кандай экен билбейм. Түшүнүктүү. Экинчи суроо агай. Сиз ошол кызматта 14 жылдан бери отурат экенсиз да? Кыска бир сүйлөө менен жооп бере аласызбы? Эмне себептен ротация болбой атасыз? Эмне себептен ротация келген бул мага берилип турган суроо экен да. Жок, сизде мен эгер шартым болсо жүрүп кетем. Баары ошол жака барып жашай турган мүмкүнчүлүгүм болсо. А болбосо мен увольнять эле арыз жазып чыгып кетем. Ошол. Это 20 жылдан ашык. ошондо сизде түздөн түз көзөмөлдөгөн, сиздин ишмердүүлүктү, сизди кызматка коюу же алуу же ротация маселелерин ким чечет сиздерде? Эми бул жерде министрге да арыздар жазылган. Бул министрге ЖКМБ тарабынан берилген. Карап бериңиздер. Не деп берген? ЖКМБ ошол нече саамдык сактоо министрлигине ошол Сунуштама. Эмес, сунуштама эмес. Эми өздөрү текшерип атат. Сиздер дагы караңыздар дегендей сунуштар берилген. Алар деле өздөрүнчө иликтешкен. Анан кийин берги баланын жазып аткан сөздөрү бул баардыгы чындыкка жатпаган маселелер жазылып. Мирлан агай, акыркы могул 4 кызматкер сиздин айыңыздан жумуштан кетти деп айыптап атат да, ошол каарманчы, дарыгер. Буга сиздин тиешеңиз бар деп эсептейсизби? Бул маселеге менин эч кандай тиешем жок. Бул маселеге именно ошол арыз жазган Канатбектин тиешеси бар. Ошол арыз жазгандан кийин ЖКМБ өзү менен эмес, баарын текшерген. Баарын текшерип чыкты, уже берги жаңы иштеп аткан бала мен эксперт болуп иштесем даже УЗИ башка кызматка иштейин деп Россияга кетип калып иштеп атат. Берги Асамблея Нурлан Келдибекович, могул жерде дагы бир суроо. Муну Тазагүл Жумабаевна деген сиз тааныйсызбы? Ким ал? Ооба, тааныйм. Биздин кимит болуп иштеген. Сиздин тууганыңызбы? Жок, эч кандай мен бир да тууганым бул жерде жок. Мен оокаттан болом. Химия лабораториясындагы 1 жылдык маяна боюнча кандай комментарий бересиз? Мындай комментарий берем. Соттук химиялык экспертизанын 4 функционалдык обязанности бар. 4 функционалдык обязанностьтун бирине бизде газохроматограф деген аппарат бар. Ошол эскилиги жетип бузулгандыгына байланыштуу алкоголдун составындагы канын составындагы алкоголдугун аныктай алган эмес дагы калган бүт анализдерди карап турган бул киши. Штатка ылайык айлыгын алып жумушка барып турган. Анан кийин биз кайра министрликке, башка органдарга, ички иштер министрлигине даже керек болсо ушул хроматографты бизге алып бергиле деп суранып ондогон каттарды жазганбыз. Минздрав өкүлчүлүктөрү, министрликтен бир жолу текшерүү болду сиздердин үстүңүздөрдөн? Ооба, текшерүү болгон. Качан болду акыркы жолу? Ошол былтыркы учурларда координатор тарабынан тиешелүү маселелерине жооп бергенбиз. Бишкекте Минздравтан сураган, аларга тиешелүү маселелерине жооп бергенбиз. Демек, министрлик эч кандай маселе тапкан эмеспи? Жок, бул кишинин айтып аткан сөздөрү баардыгы калп. Туугандар, ассаламу алейкум. Качанга чейин мынантип сабыз тууруудо кыйналасыздар? Бычак менен тактаны алып, колуңуздарды кыйнап, өзүңүздөрдү кыйнап, убактыңыздарды кетирип отура бербеңиздер. Эми сабыз тууруудо картошка фри чыгарууда өтө сонун вариант бар. Жүрүңүздөр көрсөтөйүн. Бул жерде мына Кыргызбай деген инибиз мындай сабыз тууроочу, картошка фри даярдоочу атайын чакан аппарат станогун көрсөтүп берет. Биз менен чогуу болуңуздар, тез кабар YouTube каналыбыздан дагы көрүп алсаңыздар болот. Кана сабызды басыңчы, Кыргызбай мырза. Оппа! Пай. Сабыз ушундай тууралыш керек да, бу размерини караңыздар, укмуштуулугун, окшоштугун караңыздар. Көпчүлүк учурда той мааракелерде
чоң той мааракелер өтүп калат, 10-15 адам, 20-30 адам топтолуп алып, 1-2 бөлмөдө топтолуп отуруп алып, дасторкондо ортодо сабизди үйүп алып, анан доска менен, бычак менен өзүнүн кыйнаган учурларын көп көрөбүз да. А эми мынау аппарат менен эле шар басып эле сразу чыгарып кое бересиздер. Анан көбүнчө бул аппаратты кафе, ресторан, чайханалардагы алса аябай жакшы болот. Кухняга коюп койсо өтө сонун болот. Анткени иш жеңил кетет. Көпчүлүк учурда муну ар бир үй бүлө алсын, ар бир көчө алсын, ар бир туугандык жамаат алсын, Ооба. Буюрса. Мына, машалла. Сонун. Канча турат бул аппарат? 6800 сом. 6800 сом. 6800 сом. Доставкасычы? Доставкасы ичинде. Кыргызстан боюнча жеткирип бересиз? Кыргызстан бардык аймактарына. Бардык аймактарга жеткирип берет. Эгер эсиңиздерде болсо, буга чейин дагы 3-4 жолу Тез кабар YouTube каналыбыздан көрсөткөн элек. Бүгүн дагы бир жолу тартып көрсөтүп атабыз. Анткени бул маалымат, жаңы маалымат көпчүлүк адамдарга жетсин. Бул видеону WhatsApp, Telegram аркылуу же башка соцсет аркылуу башкаларга бөлүшүп таркатып коюңуздар. Кана, басың. Бисмилла. Муну баскан адам өзү рахат алат да. Рахат алат. Ох, машалла. Кудай жалгасын. Мына, көрдүңүздөр, ушундай сонун чыгат, ушундай сонун чыгат. Бул тиши, анан чыккан сабиздин размери канча? 6лык размери бул. Кичинекей тиши. Кичинекей тиши. Андан чоңу же кичинеси бар беле? Бар, комплектте болот. Мына бул, Бир комплект болушат. Мунун размери канча? Бул 8лик. Бул 8лик размер, Комплектте бул да кошулуп берилеби? Ооба. Мына тиши, мына жалтырагандары эмне бул? Нержавейка беле? Нержавейка дат баспайт, вообще дат баспайт. Бул алюминий пищевой. Корпусу болсо чугундан жасалат. Корпусу чугундан жасалат. Бышык. Болгону мынандай столдун үстүнө же узундан келген бир жыгаштын үстүнө эле орнотуп койсоңуздар, болду. Бир адам баса берет. Бул Мурас деген сабиз тууроочу, картошка фри даярдоочу ушундай бир аппарат. 6800 сом сиздин дарегиңизге жетип барат. Буйртма кыласыз, онлайн акча каражатыңызды которсоңуз эле болду. Балдар жиберет, көп болсо 2 күндө колуңузга тиет. Атак бир күндө курьердик кызматтар жеткирип берет. Эми картошка чыгаралы, Биздин балдарыбыз ушу картошка фри дегенде жата калат, тура калат, Кана, картошка фрини сиз эми үйүңүздө эле балдарыңызга чыгарып бересиз. Мындай бирдей размерде чыгат, анан баягы кызып турган майга салып эле 1-2 мүнөт кууруйсуз, болду, картошка фри даяр, балдар тамшанып жейт. Анан картошка фри бир эле үйдө эмес, дагы кайсы көп жерлерде колдонулат, Фастфудтарда колдонулат, тест атымдарда. Кафе, ресторан. Кафе, ресторандарда. Кайсы жерде ушу картошка фри сатылса, баягы тамак аш саткан жерлерде, ошо кухняга алып берип койсоңуздар, ушуну баягы поварлар заготовка кылгандар ушуну пайдаланат. Бул колду узартат, убакыттан утасыздар, колуңуздар жеңилдейт туугандар, өтө сонун. Анан эми муну туугандар, бул аппаратты көрдүңүздөр, кандай сонун иштетсе болот, Бул эми үйдө буюм болуп калат да. Буюм болуп калат. Ар бир үйдө турсун. Ар бир 2-3 кошуна алсын, Туугандар жамааты алсын, мечит жамааты алсын, Тамак аш биширип бир баягы оюн зоокторду өткөргөн, спорт оюндарын өткөргөн, маданият жарыштарын өткөргөн, жамааттык баягы мааракелер өткөн жерлерге алып койсун. Буюм болуп тура берсин, Дагы кандай жерлерге алса болот? Кимдир бирөөлөр муну алып туруп мечит жамаатына эхсан кылып жөнөтүп койсун, Машалла. Анан кафе, ресторан, чайхана, тамак аш кайсы жерде бышса, алып койсоңуздар, буюм болот, машалла. Сонун бекен? Сонун. Комплекте эми мына насаткасы, Насаткасы. Анан мынандай кайрагычы тишин, бул көп деле муку болсо керек өзү. Жарым жылда бир жылда бир курчтук косту. Бул эми өгө. Бул сабиз туурагычы бонус катары берилет. Арчыгычы, сабиз арчыгычы. Анан буйртма берсеңиздер, мындай коробкаларда сиздерге жөнөтүлөт. Мынакей, көрдүңүздөр? Ушундай коробкада даяр, ушул буюм сиздердин колуңуздарга жетип барат. Болгон 6800 сом. Эгер жаккан болсо буйртма бериңиздер. Экранга телефон номерун, описанияга телефон номерун жазып койдук. Буюрса мына ушул сиздерге сунушталат. Убакыттан утасыздар, сабизиңиздер бирдей формада, бирдей көлөмдө кесилип даярдалат.
Бұл ең соңында заманның талабы, техниканың жетішкені, біздің өскеніміз. Сізге рахмат. Сізге де рахмат. Байланышыңыздар, тез байланышыңыздар.